Карыз алып башкарбайм, карыз деген болбойт деген сөз бул такыр болбогон иш. Карыз алып башкаруу бул экономиканы өнүктүрүүнүн бирден бир жолу. Буну биз ойлоп тапкан жокпуз, кыргыздар. Карызы жок өлкө жок. 40 жылдык, 50 жылдык канча бай болсо деле, миллионерлер деле болсо деле бири-биринен карыз алып жашайт. Мен карыз албайм, карыз албай туруп өлкөнү башкарам деген саясатчы болсо, ал саясатчы эмес. Ал популист, ал жалганчы. Карыз алуу бүт атам замандан бери адам баласы деле жаратпаса келек, билбейм аны. Бири-бирине карыз алат, карызын жабат. Карыз алып башкаруу бул, карыз алуу, кайра карызды берүү бул болгон нормальный система. Анан карызга батып кеттик, карыз болуп кеттик, карыз алып атабыз. Муну ким төлөйт дейм, бул болбогон нерсе. Мен карыз алып өлкөнү карыз албай өлкөнү башкарам дегенге такыр ишенбеш керек. Эми калган иштер ал ар кимдин өзүнүн иши. Ынтымакта, рашкерликте иштешибиз керек да, бири-бирине жооп бербеш керек да. Каалагандай жашашыбыз керек, каалагандай жашап атабыз, каалагандай башкарышыбыз керек деп кандай бул сөздөр эми? Ким каалагандай башкара берип, андай болбойт да, мыйзамдар бар, процедура бар. Эми кээ бир нерселерди көз жууп, ошон үчүн парламент да бул. Ички нерселерди кээ бирибиздин кемчилигибизди жаап, элге көргөзбөй астыга жылып атпайбызбы? Сиздерде деле бар да кемчилик, кээде аны көз жууп, бизде деле кемчилик бар, аны деле көз жууп. Эми кыргыздын кызыкчылыгы үчүн, жалпы иш үчүн кээде ушуларды көз жууп коюп атпайбызбы? Анан эми бул ички нерселерди тышка алып чыккан эми канчалык туура билбейм эми. Ар дайым эле ушундай чыгып кетет.